Зергерчилик бул салттуу кол өнөрчүлүктө металлдардан ар кыл асыл буюмдарды иштеп чыгаруу багыты экендиги баарыбызга эле маалым болсо керек. Бул багытка байыртадан эле ата-бабабыз арбын эле киришип, ар кандай буюм тайымдарды жасап келишкен. Ал эми бүгүнкү күндө бул багытка баш оту менен киришип, бир канча жумуш орундуктарын түзүп, жана ошондой эле бир канча адамга сооп иштерин кылган азаматтар дагы саналуу гана. Бүгүн алардын бири туурасында жакындан таанышмакчыбыз. Сиздер көрүп жаткан азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсү кызматыңызда болсо, мен Айгерим Токтоналиева. Саламатсыздарбы? Сталбек Акматов Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Таш Төбө айылынын кулуну бала чагы дал ушул тоолуу аймактын арчаларын аралап, жаратылыш кооздугуна арбалып өткөн. Ошол ажайып аалам болочокто бүткүл зергерлердин башын бириктире турган инсанга өзгөчө шык, эргүү тартуулаган. Мен эми ата тегимде мындай зергер усталар деле болгон эмес. Бир гана атам бир аз кичине устачылык менен алектенчү эле, бирок атам көп нерсеге кызыкчу. Эми билесиздер да, мен төрөлүп өскөн жер бул тоолуу жер болуп калат. Жумгал району Таш Төбө айылы, Нарын областы деги эле тоолуу жер. Ошол жака ат минип алып тоолордун арасында жүргөндө бир кооз таштарды көрүп калсам, кармап ойлонуп эле. Анан баягы жомоктордо баягы хандардын баягы эмелери бар го, хандардын ханышалардын, мындайча айтканда, короналары, тажылары. Ошолорду элестетип, ушундай кылса болот, ушундай деп, ошо дайыма китептерди окуп, ушуга өзүнүн жан дүйнөнү тарта берчү да. Сталбек мырза кесиби боюнча юрист, а бирок устачылыктын улуу жолун тандап алганына быйыл 31 жылдын 100-ü толот. Көрө-көрө көсөм болот, сүйлөй-сүйлөй чечен болот демекчи. Каарманым алгачкы иш жолун баалуу металлдарды алып сатуу менен баштаган. Бара-бара зер буюмдарды жасоого өткөн. Убагында нечен кырдан аша албай кыйналганын, а бирок ошол өкүнүч толгон сыноолор зергерди улам чыйралтып, ийгиликке жетүүсүнө чоң түрткү берген. Бүгүнкү күндө ал бир гана кыргыз зергер жекеменчик ишканасын жетектебестен бүткүл зергерлердин башын бириктирген уюм түзүп, Кыргыз Республикасындагы зергерлер жана ишкерлер союзун да жетектеп келет. Бул эмгектери кезинде экономика министрлигинин ардак грамотасына жана медалына татыган. Кыйынчылыктар эми болду, бирок мунун баары эле баягы приятный болду да, приятный болду. Все равно баягы менет кылып, аракет кылып, баары баягы ишке ашты баардыгын айтайынчы. Мында ойлонуп, өкүнүп, ана бирок мен өзүмө да өзүм таң калам, ушул ишти вообще токтотуп, башка ишке кетип калбайсыңбы деген мындай сезим бир да жолу келген жок да. Канчалык кыйналсам да. Наоборот, кайра уланыш керек. Бүгүн болбогосо эртең болот, эртең болбосо бүрсү күнү болот. Бул буюм жасалбай калды, мейли кайра бусуп туруп, кайра жасайлы окшошот деп ушинтип эле. Зергерчилик фарсы тилинен келип чыккан. Ал кыргыз тилине которгондо зер алтын, гер керектөөчү дегенди түшүндүрөт. Мындайча айтканда, алтынды керектөөчү. Бул кесип байыртадан келе жаткан улуу жолдордун бири. Зергерчилик өтө майда жумуш болгондуктан адамды сабырдуулукка, чыдамкайлыкка, токтоолукка, ошол эле учурда ой чабытын өстүрүүгө жардам берет. Зергерлер жөн гана устачылык кылышпастан, бир эле учурда сүрөттү да жакшы тартуусу шарт. Өзү тазалыкты, арулукту, баалуулукту, өтө акылмандыкты дагы мындайча айтканда тартуулайт да, бул кесип адамды үйрөтөт да. Негизи бул кесип менен иштеш үчүн эле өтө, бул кесип деле мындайча айтканда оңой кесиптерден эмес да, өтө мындай өзгөчө кесиптерден болот. Бул кесипти, бул бизнести деги эле алып кетиш үчүн эки нерсе өзгөчө керек. Бул деген акыл. Эми бул ден соолук тыгуудан тышкары биринчи ошо бул кесипти иштеп аткан адамдарга айтып аткам, өтө акылды иштетиш керек, буга акыл өтө керек. Ошондой эле финансы да көп керек ошол. Себеп дегенде 1 эле грамм алтын, 1 эле грамм күмүш бул чорный металл менен салыштырмалуу. Алтын 1000 эсе кымбат турат, күмүш 100 эсе кымбат турат чорный металлдан. Ошонун баарын сатып алып, анан жанагындай баалуу таштарды, бриллиант, алмаз, рубин, изумруд баарын жакшы акчага сатып алып, жакшы буюмдар жасаш керек. Дал ушундай адамдагы улуу сапаттарга ээ усталар иштеген ишканада кыргыздын маданиятын чагылдырган оюу чийимдерден тарта этно жана заманбап стилдеги буюм тайымдар жасалат.
Зер буюмдарды жасоодо усталар алгач китептен керектүү делген буюмдун үлгүсүн тандап алышат. Андан соң гана аны жасоого киришишет. Азыр мына нерсе арты болот экен да, Арты болот. Onu арты кылалык анда. Бул болсо алдыңкы сторонасы. Рисунок болот, кесим. Артын сапталгандан кийин сетке барган бетмен көрүнүп турат да. Бул арткы сүрөт, таш Да. көрүнүп турат. Хорошо, анда ушундай кылалык. Как раз бул ташка ушуреки ылайыктуу изделие болот. И кооз дагы болот. Арты дагы мындай. Гүлдүн немеси сүрөт. Ооба. Өзүнчө пейзаж болуп калат да булчу. И анан натуральный таш менен айкалышат да как раз. Чернитет деле кереги жок, менин оюмча ак бойдон калды. Эки вариант да. Ак бойдон калды. Тандалып алынган үлгү кадимкилей компьютердин жардамы аркылуу кагаз бетине көчүрүлүп алынат. Үлгүнүн негизинде керектелүүчү күмүш тандалып алынат да аны эритүү аракеттери көрүлө баштайт. Андан кийин мында күмүштү алабыз. Азыр муну деген бияка салып, эритип, куюп, металлды дайындайбыз да күмүштү кескенге. Азыр мына Азамат көрсөтөт. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эле мына Азамат азыр изложницаны ачып, бияктан металлды алып чыгат, күмүштү. Биз уже 4 бурчтук кылып мына жака куюп алдык. Анан уже иштегенге уже ыңгайлуу болот да бул. Азамат мына тегерегин кезип, тазалап, андан кийин вайска керектүү калыңдыкты жасайбыз да. Электрический вайс. Электрический вайска азыр мына иштей баштайт. Бул жерден үлгүлөрөк болуп турат. Биз кандайдыр бир деңгээлде мындай ичке жука кылып же калың кылып дегендей да. Бул жерден азыр металл дайындашыбыз керек. Анан металлды улам мынтип отко мындай эметип турат, ысытып турат. Күмүштү ушинтип отко ысытып турабыз да. Бул кат керек да. Ысытсак ичинде жумшарат да. Алтын деле ушинтип иштешеби же анда бөлөкчө? Ошондой эле, алтын деле. Просто алтын катуураак болот, күмүш жумшагыраак да. Айырмачылыгы жок. Бир аз ысытып алды, металл уже жумшарып калды. Эми бияка вайска уже салып прокатывать эткенде бир аз жумшагыраак болот, жеңилирээк болот да. Биз азыр ошонун 0,6 1 сантиметрге жетпеген, ошо 0,6 кылышыбыз керек да. Эми даяр болгон күмүштүн бетине жогоруда чыгартып алган даяр үлгүнү желимдин жардамы аркылуу жармаштырабыз. Андан соң ошол үлгүнүн негизинде керектүү делген бөлүк кесилип алынат. Кесүү үчүн атайын металл кесүүчү ара колдонулат. Мына араны бияктан пилканы да. Орусча пилка, кыргызча ара деп эле айтабыз го, башкача түшүнүп котормосун тилге келбей атат. Ийне сыяктуу эле. Ооба, ичке болот экен да. Ипичке болот бул. Үйлердин арасы ушу ийне сыяктуу эле. Ипичке болот ошо. Муну саптайт, акырын кылдаттык менен жерге. Ручной работа деп коет. Мынтип бир аз кичине эметип болот, андан кийин болду. Мынтип отуруп, бисмилла деп акырынан кесе баштайт.
баары даяр болду. Кудай буйрса мынакей агонотузу баарын дайындадым. Мына кас токуз. Кас өзүнүн тишин дайындады да. Бул бияка отурат мындай болуп. Мындай болуп күтүш керек да бул нерсечи. Баары даяр. Эми жөн гана кайнак сууда тазалоо аракеттери көрүлөт. Мына ошентип бүгүн биз ручной натуральный таш агаттан бир зергер буюм дайындадык. Мына эми азыр мына нерселердин баары тең, мисалы могу биз көрүп аткан нерсе бул литейный багытта да. Атайын мындай жүздөгөн, миңдеген, миллиондогон мындай тиражда койсок да. Массалык түрдө чыга турган. Массалык түрдө чыга турган изделие. Зергерчилик бул эки тармактарда эксклюзивный ручной, жаңы эксклюзивный ручной жасап атабыз. Ал эксклюзивный. Атайын натуральный таш. Биякта мына массалык направление көп чыгарып сатабыз. Литейный багытта куябыз печкаларда. Муну жасаш үчүн биринчиден мындай мастер модель жасалат, мына мондай. Мастер модель деп коет. Мисалы үчүн мына окшош бекен. Андан кийин муну жолусо мына мисалы үчүн муну көрсөтөт. Мына андан кийин мына басковкада мындай формалар жасалат. Көрдүңүздөрбү? Желимден эле. Мына мастер модель жасалат, жаңы айтып. Аны мындай резинага копировать этебиз мындай. Ана резина менен мына востор пайда болот мынакей. Ооба. Востор пайда болот. Ана vostу атайын ошо формовка кылып, елка жасап, печка куюлуп, күмүш болуп чыгат. Андан кийин биз сборка, монтаж кылабыз, чогултабыз, шлифовать этип, полировать этип, обрабатывать этип, паять этип, закрещик ташын коюп, анан мындай готовый завершенный изделие болуп чыгат да. Азыркы күндө дүйнөнүн ювелирный ишканалардын, зергер ишканалар дүйнөнүн 70-80-90% ушу багытта иш кылат да. А сапаты айырмаланабы? Сапаты айырмаланат, тиги өзгөчө эксклюзивный буюмдар булар мындай долговечный болот. Булар болсо бир аз булар деле жакшы болот, бирок мисалы үчүн 50 жыл 100 жыл гарантия бере албайт булар. Тиги буюмдарга 50 жыл 100 жыл гарантия берсек болот. Таганып жүрөт. Анан буга мисалы үчүн 50 жыл 100 жыл гарантия бере албайт, балким 3 жыл 5 жыл 10 жыл гарантия берсе болот. Булар деле жакшы буюмдар. Дал ушундай мээнетти талап кылган ажайып көркөм буюмдардын организмге тийгизген таасири да жогору. Сиздер билесиздерби, ар бир кишинин организминде 10 микрограммга жакын алтын болот. Анын жарымы сөөктүн курамына туура келип, алардын ийкемдүүлүгүн камсыз кылууга жардам берет. А бирок организмдин күнүнө канча көлөмдө алтын керектерин окумуштуулар ушул күнгө чейин иликтей албай келишет. Дарыгерлер алтын адамды депрессиядан чыгарып, стресстин алдын алат деп келишет. Ал эми күмүш болсо организмде мээнин, сөөк ткандарынын, кандын курамы үчүн маанилүү элемент дешет. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча адам бир суткалык рационунда 88 миллиграмм күмүш ионун кабыл алышы шарт. Ал үчүн жогоруда айтылган металлдан жасалган буюмдарды тагынуу сунушталып келет. Мен ошо бардык эле кыз келиндерге өзгөчө да зергер буюмдарын тагынган өкүлдөр булар кыз келиндер. Ушундай эле апаларга айтарым ушу баалуу металлдан жасалган буюмдар тагылса бул өтө пайдалуу да. Ал адамды сулуу да көрсөтөт. Ошондой эле ден соолугуна, канын жүгүрүшүнө, жакшыраак көрүнүшүнө да пайдалуу. Бул кайсы металлдар? Булар деген баалуу металлдар. Алтын, күмүш, платина, палладий. Бирок биздин элибизде 90% ашы алтын күмүш тагынат да. Ошо алтын күмүш тагылса бул ден соолукка да пайдалуу болот, жакшыраак жана коосураак болот. А бижутерия деген эмне? Бижутериядан бул өзгөчө коос жасалат, бирок бул деген баалуу металл эмес. Бул мындайча айтканда кандайдыр металлдардын смеси да, чогулткан. Чорный металлдын эле бир түрү да. Ал эскирет, андан адамга зыян көп.
ден соолугуна да эч кандай пайда жок. Эч кандай пайда жок. Ошондой эле ал эскирип калса эч кандай баа болбойт. Мындайча айтканда мусорго кетет. Алтын күмүш эскирип калса да акча турат. Бул кылымдар бою далилденген нерсе да, кыскача ушундай. Өлкө ичинде Сталбек Акматов өңдү өз арабасын өзү тартып, өлкө экономикасын өргө карай сүйрөгөндөр арбын. А бирок айрым ишкерлер зергерлерге салынган кошумча нарк салыгынын жогорулугунан улам көмүскөдө иш алып барууга мажбур. Анан да мамлекет алтын күмүшкө бай болгону менен аны усталар сатып алып иштете алышпайт. Тагыраагы мыйзам жол бербейт дешет. Көбүнесе иштелип чыккан же жарым жартылай жасалган алтын күмүштү Түркия, Орусия өңдүү мамлекеттерден импорттоого мажбур. Мындан улам Кыргызстанда зергерчиликте 600дөй компания иш алып бара турган болсо, алардын 50дөйү гана зер буюмдарын иштеп чыгат. Калган 550сү алып сатуу менен гана алектенет. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын алтын күмүш ушунчалык көп, бирок зергерлер мында официалдуу түрдө таза алтын, таза күмүш сатып ала албайбыз. Буга да мыйзам керек экен. Ошол себептен анан биз буну жогорку кеңештин алдына, спикердин алдына бизнес кеңеш деген бар. Биз ишкерликтүү бизнес өнүктүр. Ал жерде биз мүчө болобуз. Анан ошонун алкагында мыйзам иштеп чыктык. Эксперттер ошол мыйзам кабыл болсо, анан зергерлер буйруса иши оңоло баштайт. Анан азыр ал мыйзам долбоору комитетте каралып атат. Аны биздин эл өкүлдөрү, депутаттар инициировать этип алып баратат. Буюрса ошол мыйзам ишке ашып кетсе, кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо Кыргызстанда 3000 кишиге жакшы жумуш орун түзүлөт. Анан алтын күмүш жакшыраак, мындай жакшы таза алтын күмүштөрдү сатып ала алабыз. Бүгүнкү күндө биз только ошо жанагы субъект предпринимательства, скупка продажа деп коет. Ошолордон эле эски алтын күмүштөрдү алып, аларды тазалап, антип ошол менен иштеп келебиз да. Эң биринчи сырьё маселесин чечип коюш керек. Андан кийин салык маселесин карап чыгыш керек. Жана законопроект ошо сырьё маселеси каралды. Анан текшерүүнү жеңилдетүү жолдору каралды. Анан салык маселеси, НДС деген налогду ошо 5 жылга отмена кылып атат. Себеп дегенде көмүскөдөн чыгарышыбыз керек да. Көмүскөдө өтө көп болуп кетти зергерлерчи. Зергер ишканалар ошол чыгарыш үчүн салыкты жеңилдетиш керек болот. Салыкты эмне үчүн жеңилдетебиз? Доходду көбөйтүш үчүн да. Салыктын көлөмү просто баягы мындайча айтканда эл аралык жана дүйнөлүк практиканы карап анан кабыл кылыш керек болчу да. Булар баягы эски советский система менен салыкты кабыл кылып койгондо ал бул тармакка туура келбей калды. Мына ушул жерде гана баягы келишпестик бар да. Эми зергерлер азыркы күндө бир 59-60 миллион сомго чейин жыл сайын салык түшөт да. Бирок жанагы мыйзамды өткөрсө, салыктардан кээ бир салыктардан бошотуп койсо, булар 200-300 миллион сомго чейин көбөйөт болсо, 4 эсе 5 эсе. Дал ушундай катаал шартка карабастан иш алып барып келе жаткан каарманымдын кол алдында бир нече адам нан таап иштеп келет. Андан сырткары үйрөнүүнү каалаган жарандар үчүн да ишкананын эшиги ачык. Ушу кыргыз элине кызмат кылышым керек. Кыргыз элин мени ушу Алла Таала, Кудай Таала жаратты, элине, мекенине кызмат кылсын деп. Мен ошо бир гана көздөм ар учурда, ар ахвалда мекеним үчүн, эл үчүн кызмат кылыш. Өзүмдүн багытымда. Мен ушу чоң бир өндүрүш Кыргызстанда ювелирный заводдорду курулуп, тонналап экспорттоду жөнөтүү максатыма жетишим керек да. Өзүмдүн мындайча айтканда пикирлеш, кесиптештерим менен, единомышленниктер менен, ишкерлер мына азыр биз Орал магазининде отурабыз, булар да биздин партнерлор болот, биз жасайбыз, булар сатат дегенде биздин буюмдарды өзүбүздүн максатыбызга жетип, мындайча айтканда Орто Азияда ювелирный центр, зергерлердин борбору Кыргызстанда кылышыбыз керек да. Биз ушул максатка жетишибиз керек. Ошону максат кылдык. Ушуга жетсек, андан тышкары ошо жумуш орун түзүп, жумуш орун миңдеген жумуш орундарын түзүшүбүз керек. Биздин максат ошо, биздин элге болгон кызматыбыз ошо.
Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорудан бери көз жоосун алган зер буюмдар кантип кандай жолдор менен дегиле канча убакытта жасалып бүтөөрү тууралуу толук маалыматтарды алдыңыздар. Бул да болсо азыркы азаматтары автордук көрсөтүүсүндөгү каармандардын бири жасап жаткан эмгектердин бири десек жаңылышпайбыз. Ал эми азаматыбыздын алдыга койгон арышы кенен тилектери ардын экен, анын баардыгын тең ишке ашсын деп тилейлик. Сиздер менен болсо мен Айгерим Токуналиева болдум. Мээнетиңиздер адал, тапканыңыздар берекелүү болсун.